Okmaya kalktı. Demi akırdı sınavı. Ne gece okmaya kalmadan? Biz dedik. Men diyecek ha. Biz ayıp etken ben yemez bizden. Şimdi rahat yapmadı ona. Ben okuyucularla mektep okuyucularla. Birinci günleri sabah bergende, tapşırma bergende, üçüncü aytamda tapşırma beresin, ana tapşırmаны kimge berdiğin dep surayım. Okçular aytadi, bizge berdiңiz deydi. Men aytam, жок, бурай эмес. Men kimge деп атам, kamu. Анан арасынан түшүнүп калгандар, мага дейт, жекеликти алып атасың. Анан калгандар, агай биз көрүп атабыз дейт. Жок, ойлонсо kimge деп атат. Мага бердиңиз деп жекеликти айтат. Бизге бердиңиз деген болчо калып кетсе эмне болот десе, арасында жоопкерчилиги жок балдар бар, шустрый. Бизге берген силер аткара бергиле деп. Ал жоопкерчилик эл арасында эл болуп бекинип жашап аткан. Мага десе жоопкерчилик ойгонот. Мен ойгонот. Мага. Kim жооп берет тапшырма боюнча эртең? Мен жооп берем, биз эмес, мен. Кимден сурайм тапшырманы? Барыңамбы, жок, жемик ар бириңен сурайм. Акыр кыяматта Аллах Таала бизден сурак албайт, менден сурак алат. Жекеме-жеке, расына-рас сурак алат. Көрөт, жоопкерчилик жекеликте коюлат. Ошо апалар китап окубайт да, дебейбиз, мен китап окуп бербегем десеңер, анан эми эмне кылыш керек? Балдар менен кошо китап окуш керек. Сөз талдаш керек. Көрөгөчтү снайпер деп түшүнбөш керек балдар. Gelme gezek dese o düşünüş gerek ne eken, manisi düşünüş gerek. Derme tezek dese düşünüş gerek manisi. Irı saldırtı baktı ballar düşün albay. Düşün albay. Düşündürük hareket kılat, bırak düşünbögenin düşündürük. Yine jönde ayıp bergilet desen 3 sülömmünen söz bitti. Yine jönde bir gün aytsa dedi. O bir yıl aytsa dedi tügömür. Söz yok. Söz yok. Ошого урматтап китепти чогуу окуп аракет кылсын. И сөз талдаш. Мен балдарга сабак өткөндө, сабак өткөндө окуп кетпейм да, сөз талдайм. Теманы толук бүтүрбөсөм деле 3-4 сөз талдап калсам, ошол тема толук түшүндүрүлө берет. Илгери деген сөздү талдамайынча жомок баштабаш керек. İlgeri деген сөздү бала түшүнбөсө, нар жагына илинип кетпейт. Представление иштебей калат. İlgeri дегенде машиналар барбы, жокпу деп айтыш керек. Жок. Кандай образ келиш керек, ошону түшүндүрүп бериш керек. Адамдардын кийинүүсүн, жашоо шартын, кармаган кесиптерин илгери десе, бул кечеги 100-200 жыл мурункуларды айтат илгери деп. İlgeri десе, ал ортокулунда нары, ошол турмушты элестетиш керек. Ошолор баары түшүндүрөт. Кыргыздар дегенде кыргыздардын жашоо образын айтпайынча, кийинки сөзгө талбайсың. Анткени аны элестетпесе түшүнбөйт ал эч нерсе. Анан элестетсе ар бир сөз ошондо түшүнөт. Анда азыр сиздерге бүтүрө берели, окуучулар келет экен го, окуучулар келет. Кесип тандоочу окуучулар менен семинар кылабыз. Анткени балдар кесипти туура эмес тандаса, 4 жыл убактысын жоготот, 700 000 акчаңы арчыйт. Ана дете не моё, конечно, Россия кетип калыш. Ошого кесипти туура тандоогун үйрөтүп койсок балдарга, күчтүү кадр болууга азыртадан даяр. Убакыттан уктурбайт. И акчаны силерден алса деле, кийин максатына ылайык колдонгон үчүн кийин кайтарып бериш үчүн. Толук туура азыр айтып атпаймынбы? 94'ü диплом менен иштебейт. 94. Демек адашуу 94% болот. Макул, ыраазы болдуңуздарбы келгениңизде? Рахмат. Китеп кепени долбоору бул Кыргызстанда башталды. Кудайга